Жакшысыздарбы? 10-январь президенттик шайлоо болот. Кимди колдойсуздар? Кимди колдойм? Кудай колдогонду колдойм. Сиз кимди колдойсуз? Элдин баары эле Садыр Жапаровду отур. Ошону колдойсуз? Ошону колдойбуз да. Сиздар? Ооба. Анан ошо Эл колдогонду. шайлоо менен чогуу эки маселе каралат. Башкаруу маселеси. Парламенттик башкаруу 10 жылдан бери келаткан, же болбосо президенттик башкаруу деп. Сиз кайсысын тандайсыз? Мага караса сен жолукпадың. Менин убагым тар болбосо көп жооп берет элем сага мен. Президенттик башкаруу болгон дурус. Эки тискин бир чылбыр бир кишиде болгону дурус. Ошону унутпа. Сен аттын башын карма. Анан кийин чылбырын бирөө кармаса, дагы бирөөнү тарса ошол ат каяка барат. Ошондо Кыргызда жакшы кеп бар. Эки чылбыр бир тискин бир кишинин колундаса, бир киши же өлтүрөт, же ошо жакшы кылат. Президенттик башкаруу значит. Президенттик башкарууду каалайм. Парламенттик башкаруу менен 30 жылдан бери өлүп тыгылып калдык. Ошо. Кайсы жакшылыкты көрдүк парламенттен? Эч жакшылык көргөн жокпуз. Кыдырбаган жерибиз, барбаган жерибиз, салбаган кушубуз калган жок. Мына балдарым жумушак, келин жети баласы жок, жумушак, үйдө отур мугалим. Балам энергетик, мына ар жерде ким шоак берет, мен ошону шоайын деп. Мен болсо пенсияга чыккан мугалиммин. Ошо менин пенсиям менен неберелерим 7 небере. Бир үйдө 11 жан ошол окатты ичип отур. А менин дарым, менин баскандарым өзүмө керек эмес. Мени менен неберемди бактап мага пенсия берип аттырбы? Кимди ойлоп, эмне турмуш өттү башыбыздан? Көрбөгөнүң көр, жебегениң бок деген ушул болот да. Орой айттым, кечирип кой, кыргыздын сөзү мен. Көрбөгөнүң көр, жебегениң бок. Одуна келсе кечирип койгула. Орой эмес. Сиздердин батаңыздар, дуаңыздар катып ичиде экен. Бата берип коюңуздар анда. Ак жолу ачылсын. Кыргызымды багайын да карайын деген ак ниет менен тилеги кабыл болсун. Кыргыз элиме топчулук менен молчулук болсун, барчылык болсун. Кыргыз Кыдырбай мынан жамандап окат кылган бозойдун ичинде жүргөндө. Эми бар заман келди десе, балдарга пас кое бербейт. Эмнеге бербейт экен? Кудай, пейилимди алганча өзүңдү ал дегендей пейили кетип калган жаман адамдар барып, жалмап Кыргызстанды ютуп бүткөндө Садырды Кудай жибердиби деп ойлоп атам кабылай. Мен билбейм, Кудай билет. Садыр чын пейили менен келген жолу болсо, ак жолу ачылсын. Кыргыз элинин бактысы кырысы насип болсун. Рахмат.